Рajabali Шайдулаевтың атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык мушкер Рajabali Шайдулаевтың кийинки атаандашы аныкталды. Ал 12 апрелде Жапониянын Фукуока шаарында өтө турган Risen Landmark Vol 13 турниринде жергиликтүү мушкер Юта Кубо менен кармашат. Рajabali бул атаандашы менен буга чейин 2024 жылдын декабрында күч сынап, экинчи раундда техникалык нокаут менен утуп алган. Бул реванш жапониялык көрөрмандар үчүн кызыктуу болгондуктан коюлду. Эске салсак, Шайдуллаев бул уюмда 2024 жылы дебют жасап, анда жапониялык Кои Такеданы уткан. Ошол эле жылы ал катары менен 2 атаандашын жеңген. Ал эми 2025 жылдын 4 майында 66 кг салмакта Risen уюмунун чемпиондук наамына ээ болгон. Кур үчүн кармашта ал Клебер Койкени 62 секундада уткан. Ошол эле жылдын 8 сентябрында Шайдуллаев орусиялык Виктор Колесникти 33 секундада нокаутка кетирген. 2025 жылдын 31 декабрында болсо, кыргызстандык спортчу жапониялык Микуру Асакураны 2 мүнөт 54 секундада нокаутка кетирип, экинчи жолу курун ийгиликтүү коргогон. Rajabali жалпы карьерасында 17 беттеш өткөрүп, 17 жолу мөөнөтүнөн мурда 3 раундга жеткирбей жеңүүчү аталган. Ал эми Юта Кубонун рекорду 5 жеңиш 2 жеңилүү.